Республикалық президент архиви Алматыдан Астанаға көчтү. Бүгүн Касым-Жомарт Токаев жаңы имаратта болду. Бул жерде Казакстандын 1918 жылдан берки саясий тарыхы тууралуу материалдар, анын ичинде мамлекеттин калыптанышы, ички, тышкы саясат жана реформалар тууралуу маалыматтар топтолгон. Бул борбор Азиядагы биринчи архив. Ал өлкөнүн документалдык мурастарын сактоочу жай катары гана эмес, билим берүү жана илимий методикалык борбор катары да иштейт. Адистештирилген имарат лабораториялык комплексти, интерактивдүү экспозициялык окуу залдарын жана төздөн-төз архив сактоочу жайларды камтыйт. Алар 24 кагаз материалдары үчүн гана эмес, аудиовизуалдык жана электрондук документтер үчүн да арналган. Андан кийин Касым-Жомарт Токаев Казак улуттук искусство университетинин реконструкциясы менен таанышты. Жаңылануунун аркасында анын башкы корпусунун аянты 10 000 чарчы метрге көбөйүп, 38 000ге жетти. Мында 1100 орундуу чоң концерттик зал, академиялык музыка үчүн камералык зал, студенттердин жана чакырылган сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрү үчүн галереялар, репетициялык студиялар пайда болду.